Код курулуш компаниясынын колдоосу менен даярдалды. Балаңыз Аллах кайда деп сурап жатабы? Балдар айланасына көз чаптырып, болуп жаткан окуяларга аралаша баштаган күндөн тартып, түрдүү суроолорду бере башташат. Бул эмне? Бул эмнеге мындай деген сыяктуу суроолор ата-энелерди чарчатат. Мына ушундай суроолордун ичинде Аллах кайда деген суроо бар. Албетте, ата-энелер бул суроого түрдүүчө жооп беришет. Кээ бирлери Аллах жүрөгүңдө десе, айрымдары Аллах алыста, биз аны көрбөйбүз деп жооп беришет. Дагы кай бирөөлөрү башка жоопторду айтышат. Негизинде ушинтип жооп берген туурабы? Албетте туура эмес. Эмнеге? Анткени мындай жооптордун артынан балада дагы да күмөндүү суроолор пайда болот. Аллах жүрөгүбүздө болсо, анда канча адам болсо, ошончо Аллах барбы деп ойлоп калат. Же болбосо Аллах узакта болсо, анда ал кандай болду экен деп буюмга салыштыра баштайт. Айтор, балада ушундай түрдүү шектүү суроолор жарала баштайт. Ошондуктан бул суроого жооп берүүдөн мурда балдардын жашын эске алышыбыз керек. Балдар жаш боюнча 3кө бөлүнөт. 7 жашка чейинки балдар. Бул жаштагы балдар Аллах кайда деген суроону уккан буюмдарын акыл эсинде калыптандыруу үчүн беришет. Бала өзүнө тааныш нерсесин же жаңы уккан нерсесин салыштырып, айлананы тааный баштайт. Мисалы, бир жумадан кийин тайжеңкине барабыз дегенибизде, бала бир жуманын эмне экенин билбеген болсо, 7 жолу кечкирет андан кийин барабыз деп так түшүндүрүп беришибиз керек. Кыскасы, бала мурда көргөн билгендери менен кийинкисин салыштырып жашоону тааный баштайт. Бала эгерде Аллах абдан узакта деп уккан болсо, бул узактык бир нерселерге салыштырмалуу болот. Мисалы, нарындай, баткендей, же жылдыздардай алыс сыяктуу. Мындан улам бул жаштагы балдарга айтылган жооптор Аллахты тынымсыз издетүүчү жооптор болушу керек. Ошондуктан баланын ушуга байланыштуу суроосуна ата-эненин бере турган жообу төмөндөгүдөй болсо туура болот. Уулум, дарактарды жараткан Аллах, куштарды жараткан Аллах, гүлдөрдү жараткан дагы Аллах. Бизди да, сени да Аллах жараткан. Аллах жараткан бардык нерсени айланабызда көрүп, сезип жатабыз. Бирок ал кайда? Мен биле албаймын. Ал ар дайым биз менен экенин сеземин. Бирок кайда экенин биле албаймын. Бул жаштагы баланын Аллах кайда деген суроосуна философиялык жана илимий тереңдиктеги жоопторду эмес, тескерисинче андан ары акыл эсти өнүктүрө турган жоопторду айтыш керек. 14 жашка чейинки балдар. Бул жаштагы балдарга бериле турган жооп акыл эс ойлонуу жөндөмүн, дагы алдыга карай жетелеген сергек ойлонуусун арттырган, жан дүйнөдө изденүүгө багыт берген жооп болушу керек. Жооптун баланын акыл эсине жараша кичине болсо да ойлонуу жөндөмдүүлүгүн ача турган таасири болушу абдан жакшы. Мисалы, Аллахты көрүү мүмкүн эмес, кандайча? Абаны көрө алабызбы? Жок, көрө албайбыз. Бирок көрө албасак да анын бар экенин дайыма сезебиз. Же энедеги мээрим сезимин көрө алабызбы? Жок, көрө албайбыз. Бирок ал мээрим сезимин сезе алабыз. Мына ушул сыңары Аллахтын бар экенин дайыма бардык жерде сезебиз. Жаныбызда турган гүлдөрдү жаратканын сезебиз. Куштарды да биз менен катар жаратылганын сезебиз. Ал дайыма бардык жерде. Дем алганда, уктаганда, ойгоо жүргөндө дайыма биз менен. 21 жашка чейинки балдарга ушундайча түшүндүрүү керек. Булгарактагы жаштарга бул теманын башында айтылгандай аныктоолорду айтса туура болот. Жаштар менен бул түшүнүктүн жакшы байланышы болушу керек. Эгерде биз өзүбүздү, жүрөгүбүздү тааный алсак, ошондо Аллахтын бизге канчалык жакын экендигин билебиз, туябыз. Ошондой эле анын ар дайым бардык нерсенин өкүмдары ээси экенин билебиз.